Бак чиркин. Кыргызстан дүйнө жүзүндөгү эң кереметтүү жерлердин бири десек жаңылышпайбыз. Себеби Кыргызстанда кереметтүү таза суулар бар, кереметтүү жайлоолор бар, кереметтүү көлүбүз бар дегендей. Мына мен азыр сол жагымда Көкөмерен айтылуу Көкөмерен суусунун башталышы Чоң Суусамыр суусунун жээгинде турам. Бул жерде суунун арка өзүндө нечен кыдырата тигилген боз үйлөр турат, жылкылар жайылып жүрөт. Бул жерде туристтер эс алып жатышат. Ассаламу алейкум, ардактуу кадырман кыргыз журтум жана ошондой эле чет өлкөлөрдө эмгектенип жүргөн менин мекендештерим. Эфирде кайрадан эле Prod Mix Cage каналы. Мен сиздер менен Аскат Айсыракунов жана менин операторум Адилет Муктаров. Биз Суусамырга болгон саякатыбызды улантуудабыз. Бүгүн болсо сиздерге мынакей ушул өрөөндү көзөмөлдөгөн фермер Ырысбек мырза менен бир аз маек курганга аракет кылалы. Ал эми сиздер болсо бизден алыстабай видеобузду айына чейин көрүп, комментарий жазып, лайк басып, жана ошондой эле биздин каналга дагы катталганды унутпаңыз. Жогору жакта карап баскыла. Бисмиллахиррахманиррахим деп биз дагы мост менен ушул көпүрө менен өтөлү. Ушул жерден ушунчалык киши өтүп атабы? Аял кишилер, кыздар, бала чакасы менен жана балдарын көтөрүп өтөт. Монтип баласы менен, кызы менен өтөт экен. Аман эсен өтүп кеткениме кубанычтамын. Тростор через. Шал киши коркот экен, шал. Мырысбек мырза, кандайсыз? Жакшысызбы? Иштериңиз жакшыбы? Кудайга шүгүр, жайлоочулук баары жакшы. Жакшы жүрөбүз, Кудайга шүгүр. Ушул жерде сиз көзөмөлдөйт экенсиз, өзүңүз жөнүндө бир аз тааныштыра кетсеңиз. Тааныштырып кетсек эми бул өзүбүз Токтогул районунан болобуз. Анан Токтогул районунда ушу бир канча түтүн, бир 15-20 түтүн эл ушу Чоң Суусамыр өрөөнүнөн жайыт билетин төлөп бир 15 жылдан бери ушу жерде туруп атышат. Эми ошолордун, как мындай айтканымда, старший фермер болуп калам да. Эми да. Эмне дегенде ошол эле ушу жерлер Панфилов районуна тиешелүү жерлер. Ошол жерлер менен жайыт билеттерин төлөттүрүп, ошолор менен договорун туура түстүртүп. Ошондой эми жайыт билет деп калдыңыз. Жайыт билет бул жерге канча төлөнөт эми? Жылынабы же айынабы? Эми акыркы убакыттарда айтканда азыр жайыт билети деп айтылып калды. Бирок баягы мындан 15 жыл мурун арендага берүүчү жайыттарды, андан кийин же болбосо налог деп дагы илгери айтылчу эле. Акыркы конституцияда биздин жайыт боюнча, жайыт департаментинин чыгарган ушул эмелери боюнча, конституциянын шарты боюнча жайыт билети деп эле айтылып калган. Бул жайыт билети бул малдын башына төлөнөт. Эмне дегенде мал канча мал менен келдиң, ошо саналат. Койдой саналат, эчкизи, жылкызы уй бол. Коюна, например, ошо азыр Панфилов районунун чыгарган чечими менен кой эчкиге 8 сом тыйындан. Бодомалга, жылкыга, уйга, же болбосо чоң бодомалдарга 42 сомдон. Ошол эле жок, айына эмес, бул 1 жылдык. 1 жылдык. Жайкы сезонунда эле төлөнө турган шарт бул. 3 айга эле. Жайкы сезонго эле жайытка келген эле шарты. Мынакей аябай суктанып турам мен дагычы, баягы бул жерде карасаңыз баягы эле керемет, мына таптаза чоң суу агып атат, суунун жээгинде боз үйлөр тигип турат. Бул жерде мен оюмча кымыз да кенен болуш керек, жылкылар жайылып жүрөт. Мен жаңылбасам бул жерге азыр туристтер аябай жакшы келип жаткан окшойт. Мындай элдер аябай көп, мына кумгут эс алып жүрөт. Эми туристтер деп калдыңыз, мына туристтердин маселеси мына акыркы 3 жылдан бери катуу болуп атат. Бул туристтер эле элдин баары ойлошу мүмкүн, за границанын баары эле ушул жака келаткан турбайбы? Жок, бул туристтердин ичинен араб өлкөсүнөн только көп келип атат. Билбейм, кандайдыр бир келгенде алар менен сүйлөшүп калып атабыз, через алардын гид аркылуу сүйлөшүп калып атабыз. Эмне себептен мынчалык көп? Десек, бул биздин жайлоолорду көрүп өздөрүнчө, ой, ушундай да жайлоо, ушундай да шарт, ушундай да бейиш болобу деп таң калышат. Эмне дегенде мындай суу, мындай агым суу жок окшойт го аларда. Даже мен сиздерге бир күлдүрүп айтып кетейин. Ой, мына суу түгөнбөйбү, токтотпойсуңар деп кейишет башкалар. Токтотпойсуңар, жөн эле агып кетиверип, каяка кетип атат бул депчи. Анан андай чын эле бул биздин шарт аларга абдан күчтүү нерсе окшойт го. Анан ошол келишет, ушинтип суу жээктеп, суунун жээгине отуруп алып эс алышып, ушундай шарттар менен болуп атат. Анан ошого карап биздин мына жайыт пайдалануучулар дагы ошо туристтерди тоссок,
кичине ошолордун тыйынын алып калсак деп ошого аракет кылып, бул биздин туристтер дагы суу жээкке көбүрөөк отурушуп, ушундай суу жээк шарттарына качыра баштадык да. Туристтерге эми ошондо айтып калдыңыз, кандай шарттар түзүп берип атасыздар эми ошо кандай төлөп болуп атат, кымызын берип атасыздар, орундугу мисалы үчүн орундугу канча болуп атат, ушул ижарасы мисалы үчүн канча сомдон төлөп атышат? Эми бул ырына келгенде келип атышат, келгенде эми шартына карап, например, эмне кылып берип атасыздар дейсиздер, өздөрү кызыгып ушул жылкынын сүтүн ичип көрүп атышат, анан кымызын ичип көрүп атышат. Андан сырткары булар ат имгенге ушундай зар экен. Аттарды сурап алышып, эми 1 саатка деп беришет го бул жердеги туугандарым. 300 сомдун айланасын бир атка алышат. Анан 1 саат эме 20 мүнөт эме 300 сомдон беришет. Тоого чейин чыгып келишет башка. Жок, мындай эле бастырганга эле кичине. Мындай эле бастырганда. Андан сырткары жатаканада отасыз, жатаканасы эми шартка байланыштуу. 300 сомдон, 3000 сомдон 5000 сомго чейин суткасына да беребиз да. Кечинен араб туугандарыбыз баягы ысык жерге көнүп калышкандар кечинде üşүшкөн жокпу? Биякта суук экен го кечкисин. Биз 2 күндөн бери жүрөбүз, кечкисин тим эле üşүп калып атабыз. Алар ошого келип атпайбы? Üşүп калганга ошончолук бул жердин погодасынын тазалыгына, анан жанагы эми тигил жакта өстөрүндө өтө эле ызык го дейм. Бизде деле Кудай шүгүр кылып атат дейм азыр. Бирок мына тоодо мындай жатканда ушу салкын болуп аябай эметип жатканына ыраазы болуп атышат да булар. Жакшы болуптур. Биздин кыргыздар эле Дубайды көздөй баягы саякатташпай, арабтар да кайра бизге келип, бизге да кичине баягы туризмден кичине акча түшүп, жакшы болуптур биздин элибизге. Эми мына сиз туризм деп калдыңыз. Жанатан бери өзүбүз да айтып атабыз, туризм депчи. Бул бир жагынан мынагу биздин жайыт пайдалануучулар дейли, кыргызча эле, пазвище пользовательдер. Жайыт пайдалануучуларга бир жагынан жакшы болуп атат. Эмне болсо дагы азырактан кымызын сатып атат, козу улагын сатып атат, жатаканасын алып атабыз. Бул жагы жакшы. Бирок эмнеге дегенде булар экинчи маселеси бар да. Булар бул суу жээкке качырышып, ушу суу жээкте отуруп эс алганды жакшы көрүшөт экен. Бирок ошо суу жээкте кайра ушу өтө баягы жакын отуруп алганыбыздан мына суу экология ушулар бузулуп атат да. Эмне дегенде баары бир суу жээкте отургандан кийин туалетти тоор машина кое албайсың да. Сууга жакын курулуп калып атат туалеттер. Ичкен жеген тамактары кайра сууга ыргытылып калып атат. Тигилер бара суу жээкте ичип жеп атышат. Ушу шарттары ушу сал маселе болуп турат. Ушуну бир биздин өзүбүздүн республиканын масштабында ушул немелерге бир экология менен кеңешип, ылайыктап бир шартын караса, бир канчалык эми Кыргызстанга пайда берип атат билбейм. Бирок жайыт пайдалануучуларга, мына малчыларга жайкы сезондо кичине пайдасы бар. Калганын ушу өкмөтүбүз да караса да. Мисалы үчүн ушул жерге баягы коопсуздук маселеси кандай болуп калат деген суроо туулуп атат да. Мына сууга азыр адам кирип кетсе агып кетет да, же агыспай болсо. Мынагу сиз азыр негизи реальный жол болсо негизи шарттуу вопросту бердиңиз. Эмне шарттуу деп атканда, мына суунун көлөмүн карап турасыздар. Бул көлөмдү азыр саал суу тартылып калгандагы шартты көрүп отурасыздар да. Мындан дагы ушунча эсе чоң агып турду кечеги жарым ай мурун. Ошондо эми азыр туризм деп атпайлы. Мына сиздер азыр Чоң Суу Самырда 174-километр аштын айланасында турасыздар. Бишкек ош трассасында. Эми ушу 174-километр аш дегенибизде ушу жерде убагында бир 13 жыл мурун өз күчүм менен салып койгон бир 300 000 сомдук көпүрөм турат. Ушул эмези акыбалы начар болуп турат. Мына кечегиде Чоң Суу кирди эле, ошондо да коопсуздук болду. Мен Чуйский областный администрацияга телефон жазып, письмолорду жазып жөнөттүм эле. Чуйский областной МЧСке жазып жөнөттүм эле. Андан сырткары Кыргызстандагы МЧСтин ошо башкармалыктарына жөнөттүм эле. Ошол убакта келишкен экен, келип бирок сүрөткө тартып бир кандай бир мындай үстүртөн эле карап кетип калышыптыр. Эми бул жерде жана сиз айтып аткан маселе турат да. Бул жерде өзүбүздүн эле малчылар эмес. Карап турсаңыздар карачы, тиги аксакал кишилер өтүп кетип атат. Мына бири-бирине түртүшүп атат. Ушул жерде ушундай немеде бир кырсык болчу болсо ким жооп берерин мен өзүм билбей турам. Анан кийин ушул көпүрөнү ошол МЧС дейбизби, Чуйский областной администрация дейбизби, бир карап берип, шартташтырып берсе, ушу туризмге да жакшы болот эле. Өзүбүздүн элдин коопсуздугуна да жакшы болот эле. Анткени көрүп турасыздар, карачы, нарко өстөдө бир 20-30 ашып үй бүлө турат. 5-6 баласы менен санаганда бир 150 адам ушул жерде мына окат кылып нарко өстө.
Мына карасаңыз жайыттын кенендигин анан эми бул өйүстү карасаңыз бул жакта да ошончодон эл турат. Машиналарды караңыздар мына. Чоң машиналар ушул көпүрөгө келип бүт сайылып, ушул жерде кара баласын көтөрүп кетет. Эмтети семьяны караңыздарчы. Ушуга бир жардам суранат да Кыргыз өкмөттөнчү. Ушуну бир сиздер туура чагылдырып туура көрсөтсөңүздөр жакшы болот эле. Бул жерге баягы көпүрө салыш үчүн чындыгында эле өкмөт баягы өзү жардам бербесе чоң каражат эле кетип калат да бияка, Баягы жергиликтүү калк өздөрү сала албайт го, Эми бул жерде неме да, эми өкмөт шартында кылганда, конечно, чоң каражатты, бир чоң масштабтарды чийип алышат дагы булар. Айтайын, бир 10 миллион, же болбосо 25 миллион деген суммаларды көпүрө салыш керек экен деп чыгарып алат. Жок, бизге анча чоң суммалык деле көпүрө кереги жок бул жерге. Бул жерге мал өтүүчү, эл өтүүчү, мындай коопсуздукка бышыгыраак эле көпүрө болсо, ошол эле проектилер, ошол эле сметалар менен менде пакет документтер жатат. Бирок ошону керектүү өлкөдөгү учрежденияларга киргизип мен ишке ашыра албай атам. Эмне дегенде бир 3 миллион сомдук сметалар бар. Жанагы мал өткөрө турган, эл өтө турган. Коопсуздуу жакшынакай эле сметалар, проектилер бар. Чакан суммада эле бүтө турган. Ошону бир карап бере турган биздин өкмөттүн асма көпүрө турбайбы кадимде? Ушул көпүрөдөн эми карап турсаңыз, мына кызыктуусун да бир нерсе айтып кетейин. Ушул көпүрөдөн мал өткөрүшөт. Мына ада калсабы? Мал өткөргөндө эми кой эле өткөрсө жакшы го, көтөрүнүп алып, койду өткөтүшөт. Торпок, тай, жылкыны өткөрүшөт. Эмне дегенде жаткырып алып, жыгып алып, 4 бүтүн байрап алып, кечиресиздер, чатына жыгачты сай алып, 2 бала 2 ийине салып алып көтөрүп өтүшөт. Жогору жакта карап баскыла. Мынакей урматтуу көрөрмандар, монтип баласы менен, кызы менен өтөт экен. Суунун ортосуна келгенде көпүрө кадимкидей теңселип, эки жакка чайпалып атканы көрүнүп турат. Эми бул жерден анча-мынча кичине коркогураак, жүрөгү кичине алсызыраактар кантип өтүшөт болду экен. Азыр мына мен да өзүм өтөйүн деп турам. Бир чети кооптонуп турам, бирок өтүш керек. Мына мынтип жаш кыздар өтүп аткандан кийин биз оңой өтсөк керек. Мынакей, бисмиллахиррахманиррахим деп биз дагы мост менен, ушул көпүрө менен өтөлү. Мост биякты көзсө жылып бараткандай болот го. Баша эленбейби? Ушул жерден ушунча киши өтүп атабы? Аял кыздар, бала чакасы менен жана балдарын көтөрүп өтөбүз. Биз кыргыздар негизи эле ушундай эл жүрөк, мындай көп нерсени эте албаган калкпыз да. Ушул жерден ушунча киши өтүп атат, ушунча коопсуздукту эске албай. Мен кадимкидей могу көпүрө капталдуу үстү агып бараткандай кетип атат го. Жер жылып атат го. Урматтуу көрөрмандар, мына асма көпүрөдөн мен дагы өттүм. Аман эсен өтүп кеткениме кубанычтамын. Бирок кадимкидей башым айлан көчөк болуп, көпүрө капталга жылып, жер бир жакка жылса, көпүрө сол жакка жылса, жер оң жакка жылып, баш тегерене тургандай экен. Бул жерде аябагандай эле бир орчундуу маселе бар экенин мынакей мен өзүмдүн терим менен, өзүмдүн жон терим менен сездим. Бул жерге тезинен чара көрбөсө болчу да эмес. Урматтуу көрөрмандар, биз бул жерде азыр бул мырза жигит менен таанышып калдык. Араб өлкөсүнөн жогоруда айтып кеттик, ошол арабтар туристтер келип эс алып жатат деп, мына ошол арабтардын котормочусу гид болуп эмгектенип жүргөн Энис мырза, Энис мырза, саламатсызбы? Ассалому алейкум, кандайсыз, жакшысызбы? Сиз ушул көп жылдан бери эле гид болуп иштеп жүрөсүзбү? Канча жыл болду иштегениңизге? Мен иштеп баштаганыма 3 жыл болду. 3 жылдан бери ушу арабтарга жерлерди көрсөтүп кызмат кылабыз. Ушул канча жашыңыздан баштап ушу максат коюп, ушу кыял коюп, араб тилин үйрөнүп, анан иштеп баштасаңыз керек? Биз ошо 2008-жылы мектеп бүтүп, КГУ университетинин араб факультетинде тапшырып, ошол жактан араб тилин үйрөнгөнбүз. Биз окуп жүргөндө арабчаны үйрөнүп алып, эмне кыласыңар, эмне жумуш кыласыңар деген таң калыштуу суроо менен кайрылышчы. Азыр эми жакшы араб тилин билген адамдар наоборот инвестиция болот. 嗯 Жумуш орундары көп. Жакшы. Жакшы. Арабта көп. Ошол араб тилин үйрөнүп, 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 ошол араб
Анан кандай экен буз маска жагып атабы деги эле ушул араб эли кандай эл болот экен бир аз айтып берип кетпейсизби? Ушул мынакей азыр биздин Кыргызстанга акыркы жылдары арабтар көбөйүп атат дейт. Араб эли негизинен караганда биздин кыргыз элге кичине окшошураак келишет. Жакшы эл болушат, меймандос, бизди өздөрүнүн өлкөсүнө чакырышып, келип конок болуп кеткиле деп келип эс алышат. Аларга кызмат көрсөтүп өз эс алабыз. Чогуу жүрөбүздөр э? Чогуу жүрөбүз. Чогуу как мусулман бир тууган сыяктуу болуп мамилеси жакшы болуп калат. Андан кийин да кабарлашып байланышып турабыз. Жылына 2 жолу келип жүргөн арабтар болот. Былтыр ошо азыркы жүргөн группам былтыр 2 жолу келишкен. Быйыл кайра келишти да. Дагы келишти. Быйыл биринчи жолу келип атышат э? Быйыл биринчи жолу. Мындай эгер жашыруун болбосо, ушул көрсөткөн кызмат акыңыз кандай болот? Канча сомго чейин иштейсиз? Күнүнө аласыздарбы сиздер же келгенине төлөшөбү? Жашыруу деле эмес, ошо машинадан зависит этет. Машинаң эгер LX 470 же Land Cruiser 100 жакшы жип болсо $100, $120 чейин төлөшөт күнүгө. Эгер Odyssey, Honda Step Wagon ушундай машиналар менен $70, $80. Ошонун ичинде өзүнүн тамак ашы өздөрүнөн болот э? Сиздер ошол же тамак аш, жатаканабыз бүт ошол арабтардын өздөрүнүн счетунан. Анан биз чогуу эс алып жүрөбүз. Эс алган үчүн акча төлөп берет да. Мен ушунча билишимче, алган маалыматтарым боюнча арабтар биздин тамакты көп жей беришпейт, өздөрүнүн тамагы болот атайын деп уккан элем да. Бул боюнча эмне айта аласыз? Ар кандай эми. Мисалы кече ошо Сусамырдын жанагы Кожоңкул деген столойдон былтыр келип ошо 5 бармак жешкен. Быйыл да сурашты ошо 5 бармак жейли деп. Отуруп чогуу жеп келдик. Бирок өздөрүнүн немелери болот, жанагыдай. Өздөрүнүн казандары болот, өздөрү ушул жерден кой сатып алып, союшуп, өздөрүнүн тамактарын жасап жешет. Көбүнчө. Бирок жей беришет, койдун этин, жылкынын этин эле жей беришет. Жылкынын этин көбүрөөк жешпейт, бирок жей беришет. Сыйлап калса жейт э? Койдун этин кыргыздар да эле жейт. Жешет э? 5 бармакты жакшы көрүп жешет. Кыйналбай, кымызды ичип атышат. Кымыз жакшы ичпейт. Баягы ачуу деп. Биздин Орто Азия эле негизи ичет экен кымызды. Арабтар жакшы жашпайт. Бирок жана жаң салган жерден кичине ичишет. Биенин сүтүн ичип атышса керек анда э? Бир аз ичишет да. Негизи эле ушул арабтар менен жүргөн экенсиз, мынакей иштейт экенсиз. Ушул мына азыр Сусамырда эс алып жүрөт деп атасыз. Негизинен ушул Кыргызстандын кайсыл жерлерине көп эс алып атышат азыркы учурда туристтер? Кайсы жерлерге барып атышат? Көбүнчө барган жерлер ошо Бишкектин айланасында 2-3 жерде Чуңкурчак, Арашан, Аларчак алып барабыз. Ысык көлгө сөзсүз түрдө барышса керек. Ысык көлгө барышат. Бирок ошо Кыргызстан боюнча эң баалап келген жери бул Сусамыр жери. Сусамыр жери. Сусамыр. Анткени Сусамыр баягы бул түздүк. Анан ачык деп аябай жакшы көрүшөт да. Анткени бул баягы биз тоолор жакшы көрөт эмеспиз, булар баягы түздүктү жакшы көрүшөт да. Баягы чөлдө баягы көздөр ошого көнүп калган да. Түздүккө көбүнчө түздүк. Сусамыр булардын ошо немесине туура келет да. Баягы түздүк, анан жапжашыл болуп, анан дарыя агып турган булар үчүн аябай неме да. Жакшы экен да. Жакшы да. Ошо Сусамыр булардын аябай баалаган жери да. Бул жерде боз үйдүн болсо, баягы телөө боз үйдүн ижарасы күнүнө бир канча миң, 3000, 5000 сом дейт э? Ар кандай. 2000 сомдон баштап 6000 сомго чейин. Ар кандай. Ошонун ичинде эчтеке бул тамак ашын өздөрү алып келишет. Тамак ашын өздөрү жасап. Боз үйдүн эле ижарасы. Боз үйдүн эмес. Боз үйдүн берет, анан аттарын арендага алабыз, сүттөрүн сатып алабыз, айранын сатып алабыз. Кыскасы карапайым эл дагы сатып акча кылып өздөрүнүн. Бул жерде бир киреш алып келет. Канчага чейин эс алып атышат? Бир жума, 2 жума эс алып жүрүп кетип калышат. Булар бир айлап деле жата беришеби? Кээ бирөө келип жалаң Сусамырда эле жатам деп бир жумага чейин жата беришет. Булар азыр меңк менен келгендер ошо 3 күн ушул жерде жатабыз деп кече келгенбиз. 2-3 күндө ушул жерде болобуз. Анда жакшы ийгилик э? Жакшы иштей бериңиз, жакшы кызмат таптырсыз. Эми биздин ошо Токтогул районунан көчүп келдик, ошо 12-13 күн бар ушул жерде. Ошо балдарым ошо мал багат. Мал менен окат кылабыз, жылкы бар бу жерде, анчамыз уй бар. Ошолордун уйдун саап сүтүн тапшырат келиндер. Анан эми айта турганыбыз могу көпүрөбүз начар абдан. Көпүрө. Тростору чирийип калды. Ошо көпүрө менен окат кылат, наркоскө бала чака өтөт. Коопсуз. Быйыл анысына быйылкы жылда аябай ушул суу коопсуздугу аябай көп болуп атат. Сууга түшүп каза болуп калгандар да көп болуп атат да. Суу көп.
жылдагы караганда суу көп, суюгун ашып аткан эми андан кийин эмкичине тартылып калды. Ушу көпүрөнү эптеп бир оңдоп берсе жакшыраак бир. Ат өтө турган, машина өтө турган эмес, ат өтө турган, жүк өтө турган эле кылып берсе жакшы болот эле эми. Биз эми кимге айтабыз? Биз мындан 3 жыл 4 жыл мурун да айттык эле, ушу келген жана Памфилов районунун акими келген. 4-5 жыл болду. Ошондо айттык эле. Ушундай деп көпүрө нашар айылайын, ушу көпүрөнү оңдоп берсе эле болду. Көпүрө чирип калды, тростор чириди. Коопсуз, нары бери өткөндө коркобуз түнү. Шал киши коркот экен да, шалбыз да биз. Анан араб элдер менен таанышып атасыздар. Кандай экен арабтар анан? Арабтар келип атат. Арабтар жакшы эл болот экен абдан. Жакшы, тартиптүү, тигиндей мындай жок. Ушулар менен келип, мейманчылап, үйлөргө жаткызып атабыз. Жакшы эл. Bir günden 1,5 gün yatıp kalır, 2 gün yatıp kalır. Atım işlet verdim baldardın atlarını. Oynap verişet. Жақшы анда ақсақал, жақсы. Алла тағала бізге денсаулық берсін, Жақшы жаным.